Көпүрө Базар айылынын тургуну Айзада Кыштобаева социалдык келишим долбоорунан алган каражатка канаттууларды сатып алып багууну баштаган. Учурда анын короосундагы тоок каздар көбөйүп, үй бүлөсүнүн керектөөсүн камсыз кылуу менен бирге кошумча киреше да алып келүүдө. Пайдасы жумурткасы неме кылдым, анан балапандары бастырып чыгарылганда балапандары сатылды. Ар бир балапаны 400 сомдон неме болду, айыл ичинде сатылды. Ошонусу өзүмө жакты да, булар оорубайт. Андай көп тамакты талап кылбайт. Бардык нерсени жейт, көнөсө кышында да чөптүн тамырын оюп жешет. Ошонусу неме болду да, мындай чөп жейт, андай жемди мындай неме болуп бергенде эле жебесе, көнөсү. Тоокко жем берилип атты, бирок тооктон анда эле жумурткасын сатып, пайдасын көрүп аттым. Ал эми Зулайка Кудайбергенова болсо долбоор аркылуу алган каражатка нан бышыруучу жабдууларды сатып алып, айылда чакан бизнесин жолго койду. Ал бышырган нандар айылдагы дүкөндөргө өткөрүлүп, күнүмдүк суроо талапка ээ болууда. Мурун кичинекей печка жасачумун. Анан чоң печкага айландырдым, Кудай буйрса. Үй бүлөнүн киреше Кудай буйрса жакшы эле. Жакшы болуп калдык. Мурун 20-30 жасасам, азыр 50-100кө чейин жасап атам. Заказ алам, булочка, Кудай буйрса жакшы. Көпүрө Базар айылында социалдык келишим алган үй бүлөлөрдүн көпчүлүгү мал чарбачылыгын тандаган. Учурда малдын саны артып, чарба иштери ийгиликтүү жүрүп жатканын айтышат. Бизде Көпүрө Базар айылында азыр ушул күнгө 20 соцконтракт алуучу бар. Алардан 22-жылы 2 үй бүлө, 23-жылы 5 үй бүлө алышкан, калган 10 үй бүлө ошо 2024-жылы алышты. Ошо булар аз камсыз үй бүлө катары балдарына көмөк пул алып жүрүшкөн үй бүлөлөр болчу. Анан бардыгы ошо соцконтракт алышып, азыр өздөрүнүн пландары менен иштеп жатышат. Социалдык келишим долбоору аз камсыз катары каттоодо турган үй бүлөлөргө колдоо көрсөтүп, чакан бизнес менен чарбачылыкты өнүктүрүүгө шарт түзүүдө. Бул болсо үй бүлөлөрдүн турмушун жакшыртууга салым кошууда. Гүлзада Бакаева, Илхан Арстанбеков, Талас району.